Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу мекендештер, мен алар күнү кечинде Америкада жатар убакыт болгондо ошол спутник агенттигинен будильник жанагы оповещение келет да, маалыматчы. Анан ошол жерде канча адам айыккандыгы, канча адам каза болгондугу тууралуу маалыматты алам биринчи. Анан акыркы кездерде кечкисин уктай албай калдым да. Мындай абал жалгыз эле мен эмес, бүт ушул алыста жүргөн, айрыкча ошол күн менен түн алмашкан Америкада, Канадада, биз тараптагы мекендештер үчүн абдан оор болуп атат да. Бүгүн мына азыр спутникти дагы карасам, жалпы 85 адам каза болуптур. Бул деген диверсия, бул өзүнүн мамлекетине жасаган диверсия. Муну башкача айтканга болбойт. Бездействие кылып, ушул убакта бездействие кылып, эч кандай действие кылбай отурат, анда-санда отчет алып коюп, өкмөт менен тиги кеңешме өткөрүп коюп, анан масканы тагынып алып, врачтар менен сүрөткө түшүп коюп, урматтуу Сооронбай Шарипович, биз сизди мына чачын жакшы тарайт экен, Атамбаевка караганда костюм ушул ишиге жарашат экен, баскан турганы тың экен, жок дегенде мындай сабыр сактап, кичине мындай ашыкча сөздөрдү айтпайт экен, мамлекеттин аброюн түшүрбөйт экен деп, биз сиздин кичинекей, кенедей, кичинекей бир чымындай болгон сиздин бир позитивиңиздичи көкөлөтүп баарыбыз мактадык. 2 жылча мен эртерээк сындап баштадым, эмоция калдырып, бирок жалпы эл журт 2 жылдан ашык убакыт сиздин ар бир күлүп сүйлөгөнүңүздү дагы, кыймыл аракетиңизди, бир сөздөрүңүздү, кайрылууларыңызды дагы үмүт менен карап, ушунчалык аябай берилип, ушул президентибизди колдойлучу, бир колунан бир иш келип калар деген бир курган үмүт менен ушу кезге чейин көпчүлүк унчукпай келди. Мына акыркы кезде, мына могу өлүм житимдер башталганда бардыгы тарс жарылды. Буга чейин деги бийликке каршы чыкпаган, коюп падышаны сыйлаш керек деген динди бекен тутунган адамдар, канчалаган адамдар бүгүн чарт жарылып, ачуусу келип, кыжыры кайнап, не кыларын билбей турат. А силер болсо өкмөттү алмаштырып, жанантип неметип, Абылгазиевди коргодуңуз. Аныңыз болсо толтура кылмыштардын баарын кылды. Тиги бюджетке келген коронавируска каршы күрөшүү боюнча негизги максаты медициналык чараларды көрүү болчу. Тышкы жардамдар миллиондогон, 100 миллиондогон тышкы жардамдар келди. Ошону болсо бөлүндү, ошонун ичинен силер 2 миллион долларды гана ошол коронавируска жумшаптырсыңар. Мына кече жакында вице-премьер-министр Асрандиев отчет бергенде ошол жерден биз маалымат менен тааныштык. Бул деген элди эмне болсо ошо болсун, кырылса кырылсын, өлсө өлсүн, эмне болсо ошо болсун деп туруп, шалаакылык эмес, бул деген атайын диверсия деп коет мындайдычы. Эгерде силер жада калса, мейли Европа мамлекеттерин, Американы айтпай эле коеюнчу, эгерде силер жада калса Советтер Союзунда болгонуңарда силерге окшогон жетекчилердин бардыгы атууга кетмек. Урматтуу президент, урматтуу азык өкмөт башчы Боронов мырза, мына Абылгазиев, баарыңар силер мамлекетти ушул азыркы болуп аткан жанагы адам өлүмдөрүнөн массалык өлүмдөргө силер күнөөлүүсүңөр. Анткени силердин шалаакылыгыңардын айынан, чара көрүлбөгөндүгүнүн айынан, ошондой бири топту ары тээп, бери тээп ойногонуңардын айынан мына биз бүгүнкү күнгө келип атабыз. Мына карасаңар, азыр ушул кезде кээ бир коррупционерлер өлүп талып акча жасап атат. Адамдардын өлүмүнөн акча жасап атат. Кытайдан товар ташыганда Абусахи деген фирманын товарлары азыр ушу кезге чейин машиналар тиги тоскоолдуксуз өтөт экен. Казакстан тарап таможняны жаап, ушундай бир чараларды көрсө, биз ойлоп турбуз, тиги булар дагы тоскоолдук кылып жүдөтүп атат, ушу казак туугандар көттү деп. Көрсөк, кептин баары өзүбүздү экен да. Урматтуу туугандар, бул президент бизге жакшылык кылбайт. Бул бийлик, мына президент деп атканымдын себеби, кээ бирлер айтат да, өкмөт дейт, жогорку кеңеш дейт.
жогорку кеңешиң дагы өкмөтүң дагы бардыгы ошо президент Сооронбай Жээнбековго баш ийет. Урматтуу туугандар, мен не себептен айтып атам? Биз бардыгыбыз эгерде чындап Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабасак, эгерде мамлекет сакталып калышын кааласак, жок дегенде кичине болсо дагы ушул тенденцияны токтошун басаңдашын кааласак, анда биз могундай акмактарды кет деп эле айтышыбыз керек. Бардыгыбыз бул не деген ушундук? Бир күндө 85 адам өлөт деген бул не деген ушундук? Буга чейин күндө 45тен 50ден 56дан адамдар бүгүн мына караба 85 адам бул кичинекей 6 миллион калк. Анын Кыргызстанда жалпы адамдардын баарын кошкондо 4 миллионго жетпейт дейт. Тышта тентип жүрөт 2 миллиону. Америкада, тияк Россияда, Россиянын бардык областтарында диаспораларыбыз бар. Бүт региондордо, бүт шаарларда кыргыздардын кафелери толуп кетиптир. Москванын баарында кыргыздардын бир жок дегенде 50дөй кафеси бар экен. Ошонун бардыгы, ошончо эл жүрөт, 50дөй кафеси бар. Ошо Москванын өзүндө эле болсо 100 миң деген кыргыздар ошо Москвада жүрөт. Өзүндө эле. Россияда жалпы миллиондон ашык адам жүрөт. Калгандардын баары тышта жүрөт. Кыргызстанда 4 миллионго жетпейт адам. Бул не деген көрсөткүч? Сырттагы өлгөндөрдү, жанагындай кордук көргөндөрдү айтпай эле коелу. Не деген күнгө келдик, туугандар? Биз буларды, бул акмактарды просто кет жогол деп эле айтыш керек да. Жогол деп эле айтыш керек. Сооронбай Шарипович, давай арызыңды аш, жогол деп эле айтыш керек да. Мындан башкача сөз болбойт туугандар. Бул не деген ушундук? Ушундай убакта шашпай отуруп алып, отчет алып, жыргап, мылжыйып коюп отурат да, бирдеме деп кайрылуу жазып коюп. Еще уялбай бети жоктор, кошоматчылар бар. Аттарын айтпай эле коюн. Убагы келген айтам мен. Уялбай силер трайбалисттер чыгып алып дейт, биздин ажообузду кет деп атат, тигинтип атат, мынтип атат. Айланып кетейин туугандар, элдин бардыгын өзүңөрдөй ичи чирик, мээси чирик арамза ойлобогула. Биз бийлигиңерди, мен ачык эле айтайынбы, бийлигиңерди бир жериңерге салып алгыла, чөнтөгүңөргө салып алгыла, тактыңарга үйүңөргө апарып коюп алгыла. Бирок мамлекеттин муногу абалына азыркы жетекчи, азыркы өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков баш оту менен жооп берет. Баш оту менен болбойт мындай, туугандар, болбойт мындай. Башкача билбейм, мен билбейм, сөз таппай атам. Бул не деген эмне деген шермендечилик эмес, биз трагедияда. Бүгүнкү күндө бул болуп аткан нерселердин баары трагедияда. Бул ушунча адам өлөт деген канча, мына кечээ жанагы кызыбыз мисалы жөн эле жерден эч жерге барса, реанимацияга барса албай коюптур. Машинаны алып барып туруп, машинабызды берелик, документибизди берелик, эмне залог десең берелик, айланайын реаниматорду бергилечи бизге десе, бербей коюптур. Бүгүн болсо деп кечирим сурап, тиги чара көрүп атабыз, тигиндей мындай дейт. Өлгөндөн кийин чара көргөнүңдүн эмне кереги бар? Адамдын баарын кырып салгандан чара көргөнүң эмне кереги бар? Кече бир канча мектептин директору болуп иштеген эжекебиз, менин Аяш апам болот экен, ошолчу мен бүгүн билдим. Апам чалып айтты, ушундай мен алтындай болгон классташым бар эле өлүп калыптыр. Күйөөсү көтен катар-катарынан каза болуп калыптыр. Күйөөсүнүн аркасынан аялы кошо кетиптир дейт. Не деген шундук? Биздин улутубуздун мындайча айтканда, орусча айтканда свет нации кырылып атат. Свет нации, түшүнөсүңөрбү? Биздин улутубуздун каймактары кетип атат. Күндө нейрохирургдар өлүп атат, инфекционисттер өлүп атат, мугалимдер өлүп атат, экономисттер өлүп атат. Жогорку кеңеште финанс экономика бөлүм комитетинде бөлүм башчы болуп иштеген Абдыкайым деген аксакал өтүп кетиптир. Мына канча кишилер кайгырып атат. Бул канчалаган адистерден ажырап атабыз. Биз жана берки бизнесмен, саясатчылар тим эле болочу. Канчалаган бизге аба менен суудай керек болгон, зарыл болгон, биздин мамлекетибиздин түркүгүн кармап турган адистер, айрыкча медицина кызматкерлери кетип атат. Биз ушунун бардыгына болсо анан кийин уялбай кайрылуу кылып коюп отурат. Кайрылуу кылганыңдын эмне кереги бар, чара көрбөсөң? Бул не деген ушундук? Кетсин да мындай бийлик, кетсин. Башкача чыдаганга болбойт мындай. Бул акмактарга чыдаганга болбойт. Просто болбойт да. Бул деген диверсия. Мен дагы айтам. Сооронбай Шарипович, сиз өзүңүздүн элиңизге, Кыргызстандын элине
диверсия кылып атасыз. Билип кылып атасызбы, билбей кылып атасызбы билбейм. Сиз диверсия кылып атасыз. Элдин ошол жашоого болгон булогу произвол судьбы деп коет. Тагдырдын моундай тайгак жолуна ыргытып таштап коюп туруп, сиз карап турасыз. Бездействие тоже преступление. Адамдын чара көрбөгөнүңүз бул сиздин ушу менен сиз мамлекетиңизге чыккынчылык кылмыш кылып атасыңар. Мунун бардыгы каргыш итет. Ошон урматтуу бийлик, эгерде чын эле силер акыретке ишенсеңиз, урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз чын эле акыретке ишенсеңиз, анда арызыңызды жазып берип туруп, кечирип, ийилип, кечирип сурап, ыйлап туруп, кайрылуу кылып туруп кетип калышыңыз керек. Тың балдар бар экен да. Мо бирөөңөр кел, бирөөңөр отургула, мо давай башкаргыла. Мен колуман келбей калды деп. Мамлекеттин тагдыры силерге оюнчук бе? Бул не деген акмакчылык? Биз кайсы күнгө келип калдык? Бизге бийликтин деле кереги жок экен да. Керек болсочу мамлекеттик аппарат ол чойгон өкмөттүн аппаратын көрдүк. Абылгазиев кетип баратканда жайынап тим эле тизилишип 200ге жакыны чыгып алып туруп сүрөткө түшүп атышат. Бир аппаратта ошончо иштейт экен. А биз болсо көрүнгө мамлекетте кайыр сурап, кайыр жолуп, самсалап, тиги бюджетибиздин жыртыгын жамаганга акча берип кой деп дагы жүрөбүз. Келген акчанын бардыгын бюджеттин жыртыгын жамаганга кетириптир. Анткени экономика жок, салык түшпөйт, акча жок мамлекеттечи. Анан кийин бирдеме болсо эле, анан тим эле коюп, машиналардын баарын түрлүү машиналардын баарын минип, мына азыр карантинде онлайн иштеп атат, мамлекет жашап атат. Мамлекет жүрөт экен, мамлекеттин ишичи. Онлайн деле 100 кишинин ролун 10 киши деле аткарат экен. Азыр болсо канчалаган мыкты азаматтар ушу жерде, кыргыз элик акыркы, мен азыр бөбөктөрдүн ол жерде кайрыл эмелерин көрдүм, бир кайрылуусун көрдүм. 4300 сом велосипед алайын дедим эле, iPhone алайын дедим эле деп 4 кичинекей бөбөк кайрылуу кылып, акыркы акчасын, чогулуп бүткөн акчасын бардыгын берип атат ошол оорулууларгачы. А биздин муну эшектерчи, эшектер, акмактар болсо отурат, отпускнойду алып коюп, айлыкты алып коюп, былчыйып, мамлекеттин машиналарын минип, элдер болсо өздөрү чуркап жүрөт, стационарларды, дневной стационарларды, бирөө гостиницасын берет, дагы бирөө машинасын берет, өздөрү уюштуруп, өздөрү машинанын баарын. Мамлекеттин эмне кереги бар анда бизге? Бизге бийликтин эмне кереги бар? Колунан келбеген. Саламаттык сактоо министрлигинин эмне кереги бар анда? Эгерде ушул нерсенин бардыгын алдын ала албасак, 6 айдын ичинде буга чейин мына канча 6 айга жакын убакыт өтүп кетти. Башталгандан бери. Тиги өткөндө Сооронбай Жээнбеков кыйкырып аткан мен эмеден баштап эле январда эле айткам меселерге даярдангыла деп, январда эле айткам деп, жанагы саламаттык сактоо министрлигинин мурдагы башчысы менен вице-премьер-министр Өмүрбекованын кубалап атканда ошону айткан, ошондо элечи. Элестетсеңер, январдан бери ушул процесс башталды. Ошондон бери келе атат коронавирус деген маселечи. Бүгүн мына кайсы ай болуп калды? Азыр мыногу 7 айдын ортосуна келип калдык. 7 айдан ашып кет, 7 ай болуп калды да, 7 ай. 7 айдын ичинде канчалаган каражаттар келип атат, неметип атат. Ушунун бардыгын стационарларды кылбаса, медицинаны чыңдап алса, аппараттарды албаса, кислороддун концентратор болбосо дагы, жана кислороддун бочкаларды силер кылбаган нерсени Токтогазиев деген жана томпойгон кичинекей бала кылып атат, чуркап, ары чуркап, бери чуркап, ар кайсы жактарга уюштуруп, бүт областтарга. Эмне? Мамлекет ошого керекпи? Же мамлекет Тынчтык Алтымышевго керекпи? Же мамлекет Ассоль Молдокматова менен Анжеликага керекпи? Бул не? Уяты жок бийлик, мындай бийликтин мамлекетти башкарганга, мынтип мамлекеттин башында отурганга, 7-кабатта отурганга акысы жок. Каргыш урсун ушуларды, Кудай урсун ушуларды. Ушул кылган, мамлекетке кылган чыккынчылыгы өздөрүнүн кара башына кайтып келсин. Мен ушинтип эле айтам. Эмнеде ойлосоңор ушундай ойлогула. Эгерде ким ушинтип ушул бийликти коргосо, анда ушул 6 миллион элдин тагдырына түкүргөн, бетине жаба түкүргөн, ырысына чычкан, ууруларды колдогон чыккынчылар ошолор бардыгын талаш керек. Буларды сүйлөтпеш керек. Оозуна пакта тыгыш керек бул акмактардынчы. Бул мындан артык сөз жок, урматтуу туугандар. Биз мындай чечкиндүү түрдө каршы чыгып, жогол деп эле айтыш керек. Жогол.
мындай башчынын, мындай президенттин, мындай акмактардын кереги жок бизге. Мындай өкмөттүн шалаакы, шалбыр жөндөп чара көрө албаган, алдын ала албаган, экономика жөнүндө сөз кылбай эле коелу. Экономика өлдү, вообще ал жөнүндө сөз жок вообще. Бүгүнкү күндөгү кыргынды токтото албай атат. Күндө статистика өсүп атат монтипчи. Отурат эч кандай бездействие, просто полностью бездействие, полный провал, бездействие. Еще отурат, айлыкты алып коюп, кызматтык машиналарды минип коюп, фө деп кайрылууларды жазып коюп. Сооронбай Шарипович, кетиңиз, бетиңиз чок экен сиздин вообще, кетиңиз. Абириңиз болсо, акыркы абириңиз болсо кетиңиз анда, арызыңызды жазып туруп. Ошол айтар сөзүм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Буга чейинки каза болгон бардык ошол маркумдардын туугандарына, жакындарына көңүл айтам. Бул күндөрдө өтөт буюрса. Акмактарды, чыккынчыларды, бети жокторду, бетсиздерди, табактардын бардыгын жазалайбыз. Убакыт келет. Ар бир кылган үчүн ушул согуш абалындагы ушундай убакта дагы кырсабайт эткен акмакчылык үчүн жооп берет. Бардыгы жооп берет. Керек болсо бир учурлар болгон 2 килограмм un үчүн атылып кеткен адамдарчы. А булардын кылганы үчүн, булардын тиги дүйнөгө тозогон айтпай элем, бирок бул дүйнөдө мамлекеттин алдында булар жооп берет. Сөзсүз жооп берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.